урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Москвада кыргызстандыктар катышкан массалык мушташ болгону маалымдалды. Москванын түштүк чыгышындагы кафелердин биринде 15 адамдын катышуусунда массалык мушташ болгонун Мослента билдирди. Маалыматка караганда, окуя 19 февралга караган түнү Люблинская көчөсүндө жайгашкан мекемелердин биринде болгон. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери кафеде Орусия, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын жарандарынын ортосунда өзеки кайым айтышуу болуп, ал массалык мушташка чейин жеткенин аныкташкан. Мушташ көчөдө уланган. Полиция 15 кишини кармады. Булак Серепкежи. Аскар Акаев экс-президенттердин Дубайдагы жолугушуусу боюнча билдирүү жасады. Качкын президент Аскар Акаев Кыргызстандын мурдагы президенттеринин Дубайда өткөн жолугушуусу боюнча комментарий берди. Акаевдин каты төмөндө толугу менен. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана анын командасы шайлангандан бери өткөн 2 жылдын ичинде мамлекеттик жана коомдук турмуштун бардык тармактарында өлкөнүн ички жана тышкы саясатында көрүнүктүү ийгиликтерге жетишти. Алар биринчи кезекте мамлекеттүүлүктүн негиздерин бекемдеп, эффективдүү мамлекеттик башкарууну калыбына келтиришти. Ошого жараша биринчи оң натыйжалар пайда болду. Маселен, өткөн 2022 жылы эле тарыхый маанидеги бир катар окуялар болуп өттү. Анын ичинде Казакстан жана Өзбекстан менен Чолпон Атада Борбордук Азияны 21-кылымда өнүктүрүү боюнча достук, жакшы коңшулаштык жана кызматташтык келишимине кол коюу жана Өзбекстан менен болгон чек ара маселелерин ийгиликтүү, өз ара алгылыктуу жана пайдалуу чечүү. Бул коңшу бир тууган элдер менен мамилелерди ишенимдин сапаттык жаңы деңгээлин көтөрүп, жемиштүү кызматташууга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү Орусия менен мамилеси бекемделди. Экономикада ийгиликтер жок эмес, эң ири алтын казуучу Кумтөр кени улутташтырылып, жалаң кыргыз элинин жана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштей баштады. Бул экономиканын жогорулашына кубаттуу түрткү берди. Кыргызстандын ИДБсынын 2022 жылы 7%га өсүшү бардык ЭС жана КМШ өлкөлөрү үчүн рекордтук көрсөткүч болду. Алдыда эбегейсиз чоң инфраструктуралык долбоордун башталышы, Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу турат. Ал кыргыз өндүрүүчүлөрүн түздөн-түз океанга алып барат. Эң ири Камбар-Ата ГЭСтин курулушу улантылат. Бул экономиканы өнүктүрүүнүн энергетикалык базасын чыңдайт. Өткөн жылдын этегинде кыргыз элинин салттуу элдик демократиясынын негизги элементтеринин бири болгон жалпы элдик курултай өтүп, анда Кыргызстан элин Кыргызстандын келечектеги бакубаттуулугу үчүн биримдикке чакырды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда өлкө үчүн өтө зарыл болгон экономикалык жылышка жана андан ары динамикалуу туруктуу өсүшкө шарт түзгөн кырдаал түзүлдү. Элдин жыргалчылыгын кескин жогорулатуунун негизи. Мына ушундай шартта президент Садыр Жапаров өзүнүн мурункулардын баарын жалпы дастурконго чогултуп, тарыхый мааниге ээ кадамга барды. Чынында эле бул тарыхый окуя залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен айтканда, кылым карытар бир күн деген окуя болуп калды. Бул элдин жогорку таламдарынын жана кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоонун негизинде ишке ашкандыгы бул жолугушуунун түздөн-түз катышуучусу катары мага ачык көрүнүп турат. Муну мен балким өзүнүн мурункуларга болгон наразычылыгын тынчтануу менен Садыр Жапаров өзүнүн саясий даанышмандыгын, адамдык берешендигин көрсөттү. Албетте, мамлекеттүүлүктү чыңдоо, эл арасындагы биримдикти, ынтымакты бекемдөө өлкө президентинин түздөн-түз жана негизги конституциялык милдети. Бул милдетти иш жүзүндө толук ишке ашыра баштаганы кубандырат. Жеке мен бул демилгени колдоп, Кыргызстандын бакубат келечеги үчүн, кыргыз коомундагы стабилдүүлүктү бекемдөө үчүн кесиптештеримди макул болууга жана колдоого чакырдым.
Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен дагы Кыргызстан калкын эл шайлаган президент Садыр Жапаровдун тегерегине биригип, учурдагы ыңгайлуу кырдаалдан пайдаланып, гүлдөгөн Кыргызстанды курууга, экономикалык көтөрүлүш жасоого чакырам деп жазган Акаев. Белгилей кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров 18 февралда мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Багиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбековду чогултуп, бир столго отургузганын айткан. Жолугушуу белгилүү себептерден улам нейтралдуу жерде өткөнүн билдирген. Анын эртеси мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жолугушуу боюнча билдирүү жасаган. Ал жолугушуу болгонун ырастап, бирок ага экс-президенттер менен эмес, Жапаров жана Ташиев менен жолугушуу болот деп айтылганын билдирген. Булак Супер Кежи. Бишкекте митингде өкмөттү отставкага кетирүү талап айтылды. Бүгүн 20 февралда Бишкектеги Горький паркына көзөмөл кассалык машина жана эсеп фактураларын колдонууга каршы болгон ишкерлер нааразычылык акциясына чыгышты. Анда 50дөн ашуун адам чогулуп, колдоруна эсеп фактурага каршыбыз, көзөмөл кассалык машинага каршыбыз деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Алар мындай системаларды жокко чыгарып, патентти калтырууну талап кылууда. Салык саясатына нааразы болуп, митингге чыккан соодагерлер көзөмөл кассалык машина аппараттарын колдомосо салыкчылар айып салып жатканына нааразы болууда. Алардын айрымдары өкмөттүн отставкасын талап кылып жатышат. Булак Супер Кежи. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. ЛТР телеканалы Политклиника сайтын сотко берди. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы Политклиника сайтынын үстүнөн Бишкектин Свердлов райондук сотуна доо арыз менен кайрылды. Бул тууралуу Политклиника сайты жазды. Ага 4 февралда Политклиника сайты ЛТРдин Садыр Жапаров энергия ресурстары үчүн насыя алган эмес деген билдирүүсү менен жарыяланган материал себеп болгон. ЛТР өз арызында Политклиника сайты бул материалда компаниянын жана анын кызматкерлеринин аброюна шек келтирген деп билдирген. Компания Политклиникадан аталган материалды интернет желесинен алып салууну жана анда айтылган маалыматтарды төгүндөөнү талап кылууда. Моралдык зыян катары ЛТР соттон Политклиника редакциясынан 7 миллион сом, журналист Тыныстан Асыпбектен 3 миллион сом, жалпы 10 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн деп жазылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, 4 февралда Политклиника медиасы ЛТРдин Садыр Жапаров энергетикага карыз алган эмес дегени калп деген баш тема менен ачык булактарга таянган материал жарыялаган. Анда Политклиника ЛТРдин 31 январда чыккан «Кайсыл президент энергетикага көп карыз алган» аттуу сюжетин анализдеп, андагы маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирген. Материал жарыялангандан кийин ЛТР менен президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков нааразычылыгын билдирип, ЛТР кечирим суроону талап кылган. Политклиника медиасы кечирим суробай турганын, ЛТРдин айыптоолоруна сотто жооп берип, өз чындыгын далилдөөгө даяр экенин билдирген. Булак Супер Кежи. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары Туркиядан эртең 21 февралда кайтып келишет. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Куткаруучуларды алып келе турган учактар Манас аэропортуна саат 2:35 жана 9:00 конот. Туркиянын Кахраман-Мараш жана Хатай шаарларында Кыргызстандан барган 170ден ашык куткаруучулар, медиктер жана психологдор иштеди. Алар тобу менен 7 февралдан тарта жөнөй баштаган. Мындан тышкары Кыргызстандын бийлиги Туркияга гум жардам дагы жөнөттү.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин салтанаттуу түрдө тосуп алууну пландап жатат. Соңку маалыматтар боюнча кыргызстандык куткаруучулар уранды алдынан 12 тирүү адамды жана 185 сөөктү алып чыгышкан. Булак Спутник KG. Бу Түндүк Корея кое берген ракеталарынан улам жыйын өткөрөт. Бүгүн буунун коопсуздук кеңеши Түндүк Корея жаратып жаткан көйгөйлөр боюнча жыйын өткөрүп, ал саат 23:00 башталат. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Буга чейин Япониянын премьер-министри Фумио Кисида Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинен Түндүк Кореянын 18 жана 20 февралда ракета учургандыгына байланыштуу кезексиз жыйын өткөрүүнү суранган. Түндүк Корея дүйшөмбү күнү эртең менен батыш тараптагы жээктен чыгышты көздөй 2 ракета кое берген. Биринчи ракетанын учкан бийиктиги 100, узактыгы 400 чакырымды, экинчисиники 50 жана 350 чакырымды түзгөн. Эки курал тең Япониянын экономикалык аймагынан тышкары жерге түшкөн. Аба жана сууда жүргөн техникаларга келтирилген зыян туурасында акыркы сааттарга маалымат түшкөн эмес. Түштүк Кореянын аскерлери бул өтө алыс эмес аралыкка атылган баллистикалык ракета экендигин айтышкан. Аталган курал Пхёнан Намдо деп аталган провинциядан кое берилгени кабарланган. Түндүк Корея Япон деңизин көздөй 600 мм залп менен атылуучу реактивдүү 2 снарядды учурганын жана алар 395-337 чакырымга барып түшкөнүн тастыктаган. 2023 жылдын башынан бери Түндүк Корея 3 ракета кое берсе, былтыр мындай баш аягы 37 ракета учурган. Булак Спутник KG.